Кутман кеч достор. Бүгүн таң эрте сиздерге кайрылуу жасадым эле. Бардыгыбыз сүйүнө турчу жыйынтыкты көрөлү деп. Бирок тилекке каршы анын ордуна бүгүн бардыгыбыз капабыз. Бардыгыбыздын үмүтүбүз чөгүп жаткандай. Бул парламенттик шайлоо эбегейсиз административдик ресурсту колдонуу менен, эбегейсиз акчаларды таратуу менен коштолду. Бул процессте бийлик дагы жана жөнөкөй жаран дагы жоопкерчиликтүү. Бийлик ошону чечүүгө, ошого тоскоолдук болууга аракеттерди көргөн жок. Эл болсо жок, биз таза шайлоо үчүн, биз татыктуу саясий партияларды шайлайбыз дебестен күнүмдүк 1000-2000 сом үчүн өзүнүн келечегин сатып койду. Эми Кыргызстандын реалдуулугу азыркы учурда ушундай экен. Башынан бардыгыбызга белгилүү болчу, кайсы саясий партиялар өтөрү. Бирок мен жеке алар менен биргеликте таза иштей ала турчу саясий партиялар келип, жогорку кеңеште бир баланс орнойт деген пикирде болчумун. Бирок тилекке каршы азыр ошол 3 саясий партия жогорку кеңеште көпчүлүктү алып, эми мамлекеттин бүтүн 5 жылдык саясатын жүргүзүүгө бел байлап жатат. Алар бир жыйынтык көрсөтө алабы? Жок, жыйынтык көрсөтө албайт. Арам жол менен келди, мындан ары арам ишин улантат деген ойдомун. Урматтуу достор, биз Кыргызстан Жаштар Федерациясы бардык жарандык коомдун өкүлдөрүндөй бул шайлоонун жыйынтыгын таза өттү деп эсептебейбиз. Бул шайлоонун жыйынтыгын моюнга албайбыз. Биз кайрадан шайлоо өтүшүн талап кылабыз. Биз таза, адилеттүү шайлоо процессине ар дайым кол коштоп келебиз. Достор, үмүтүбүздү өчүрбөйлү, колубузду түшүрбөйлү. Күрөш уланат, аягына чейин уланат. Ак ийилет, бирок сынбайт деп айткандай.